Эгер адамдын бир күнүн ала турган болсок, эртең мененки тамактануу тууралуу абдан айттык окшойт, жакшы эле. Андан кийинки тамактануубуз кандай уланыш керек? Бизде эми основной бөлүгүн обед камтыйт да. Обедте мисалы салат биринчисине, экинчиси салаттан кийин суюк тамак сөзсүз, анан экинчиге коюу тамак. Бирок биздин ашказандын көлөмү 400 грамм болгон үчүн, 400 эле грамм. 400 грамм болгон үчүн чоюп салбаш үчүн 400 граммдан ашырбоого аракеттенишибиз керек да. Ошондо баягы илгери Мухаммед пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай эле, ашказандын бир бөлүгүн суу, экинчи бөлүгүн тамак, үчүнчү бөлүгүн аба камтып туруш керек дегендей эле боштук. Ошол биз деле ошол боштукту калтырышыбыз керек. Себеби переваривание болгондо кадимкидей эле баягы ашказандагы кислота аралаштырганда, чтоб кыйналып, баягы буксировать этип эметип машина тыгылып калгандай болбош керек да. Ошого салыштырып көрүшүбүз керек да. Машина бир жерде тыгылып эле монтип эмете бербей, аябай жакшынакай болуп майдаланып, сонун болуп майдалангандан кийин бизде ашказанда ирип-чирип, 12 личегиде да ирип-чирүү болбойт да. Анан ошону кишечникте көпкө калбай чыгып кетет калдыктарчы. И кишинин организминде оору болбойт. Ошон үчүн мүмкүн болушунча курсак той электе токтотуу зарыл. Бардык тамактарда, жакшы. Көп эле ошол диетологдор, туура тамактануунун адистери түшкү тамакты күчтөп жей берсе болот деп айтышат. Демек сиз дагы ушуга кошуласыз, бирок болгону көлөмүнөн азыраак, бир аз өтө тоюп албаган абалда жешүү керек. Эми бизде күчтүү жесе болот десе эле, бизде эми ойлойт да, камыр тамак, анан күлчө тай, үстүнө беш бармак, анан казы картаны чучуктарды кошуп алган тамакты ойлойт да. Андай кылбай эле кара эт кошуп, же болбосо белое мясо деп айтылат, тоок эти, балык, анан индюк эти, ушулардан белое мясо бизге намного организмге жеңил отурат. Ошон үчүн мүмкүн болсо ак эттүү тамакты ушундай жесе, көп энергия жумшалбайт дагы, адамдын организми жаш боюнча калат. Жанагы ичегидеги калдыктар ирип-чирүү болбойт дебедиңизби? Биздин ичегидеги калдыктарды кантип тазалайбыз? Ичегидеги калдыктарды тазалоо үчүн организмге детокс керек да. Себеби бизде кишечникте каловая масса деп коет. Ошол кишечникте иммунитет жайгашкан да, биздин иммунитет өзү кишечникте жайгашкан. Ошол кишечнигибиз таза болуп, иммунитет постоянный повышенный жүрүш үчүн детокс жасап туруш керек. Ал менин детокс программамда бар, 21 күндүк детокс программа бар. Муну үй шартында